Биз азыр Ош районундагы Разаков 46А дарегине келип отурабыз. Бул жердеги 16 кабаттан турган көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө суулар толуп, анан чатырынан дагы суу өтүп, ушундай жергиликтүүлөрдү жүзөтүп жаткан учуру. Бир канча жолу жергиликтүүлөр бул көп кабаттуу үйдү курган фирмага кайрылышса, ал фирманын жетекчилиги эч кандай маани бербей келет. Могу жердин ушул көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндөгү чыккан сууну ушундай мотордун жардамында шланга аркылуу ушундай бул жактан алып келип сыртка алып чыгып салышкан. Бул жер жанагы биз көргөн жер. Ушул жерден чыгып келет. Мына көп кабаттын астындагы сууну мына ушундай шланга аркылуу мына ушинтип сууну сыртка чыгарып аткан убак экен. Все, мынанчалык чөктү, где-то 10-15 сантиметр. За трамбовка болбогон үчүн жамгыр сууларын нелери ошо подвалга кирип атат. Фундаменттин тешиктери. Анан насос менен соруп атабыз суулар. Былтыры 2 жол, 3 жолга соруп аттым менен аркы бетте. Күнүнө. Азыр ошо фирма кайрылды, анан кийин ошо былтыр жасап кетишти мурдагы жылы. Мына жагын тек коюшту да. Эми чөгүп өзүнө келсе ошодон кийин может жасайбыз деди да. Кайрадан башынан трамбовка кылып кайрадан жасаш керек да. О, яка үчөө болду. Көчүп келгенибизге ушул бир канча 3 жылдан өтүп атат. 2000 канчанчы жылы, 2015 жылы. Тийген ошондон баштап эле, ошо үйгө көчүп киргенден баштап эле жамгырдай, карда, кышта ушум суу өтөт крышадан. Аябай кыйналабыз, жаш балдарым бар. Жылда эле ремонт кылабыз, жылда эле ошо үстүн ошо мүмкүн болушунча жапканга аракет кылабыз, бирок баары бир тамчы өтөт. Ошо неме сууктар жакындаган сайын ушу балдарым жаш үчүн аябай неме кылабыз да, мындай тынчсызданам да. Балдарым ушунун айынан көп ооруйт. Баягы суу тынымсыз өткөндүгүнө байланыштуу үйүбүз дагы сыз. Балдарым дагы ошол үчүн тез ооруп турат.